Жапаров Садыр Нуркожоевич ошондо эле айткан экен. Азыркы коррупционерлер жөнүндө. Ошондо 2012-2013 жылдары эми аралашып келе жаткан адамдардын азыр кандай мал-мүлктөрү камакка алынууда. Ошондо сырттан келген инвесторлор кандай ниетте келерин деп айтып деп өткөн Садыр Нуркожоевич. Кыңыр иш 40 жылда билинет. Демекчи эми баары ачыкка чыгып жатат. Садыр Нуркожоевич айткандай баары мыйзам чегинде болушу керек эле. Эми ким аралашканы көрүп жатабыз. Эми баары кусуп казынаны толтурушсун. Деп атабыз. Авторитетибиз кетип атат Кыргызстандын деп. Кайсы авторитетибизди айталы? Бүт инвесторлар Кыргызстанга келген. Мен ушу 4 айдын ичинде абдан терең изилдеп чыктым. Кыргызстанга келип чиновникти сатып алсаң эле бизнесиң өрчүйт деген мамиле жасайт экен чет мамлекеттер. Аны үчүн кандай кылат? 1 жылга жетерлик акча салат дагы, аны 10 эсе пайда алат. Карап туруп дагы сатып алат, чиновникти дагы 1 жылга жетерлик акча салат да 10 эсе пайда алат. Мына ушинтип иштейт экен. Эч ким Кыргызстанда мыйзам иштейт, мен 10 жылдан кийин ушул акчамды чыгарып алам деп Кыргызстанга бир дагы инвестор келбейт экен. Ошон үчүн биздин мамлекетке ушундай мамиле кылып аткандарды наказать этип туруп, бизде мыйзам иштейт деп мыйзам жол менен кетсек, ошондо инвестор дагы сыйлайт. Дүйнө жүзүндө дагы авторитетибиз болот. Мисалы мына мыйзам иштеген Өзбекстан менен Казакстанды карагылачы, мына ушулардын авторитети дүйнөдө бар десек туура болот. А биздин авторитетибиз моюнга алышыбыз керек. Жок азыр бүгүн. Эми